Sizdeki bu biyak участок. Ha, biyak участок. Емчесін өңді сау астар. Емчесін мен ылды бұл? МЧС наблюдение қойып, онекі нам buradan Емчесін шықты бұл? Не бір бияқта сай жоқ, бұл жөнден емеден тоғдан кетті болған қосы ғой? Дамба бар бұл кісілер. Дамба бар, ашқан бұшыдан? Мол штабына кет. Биздин эл аябай сүйгөнчүлүк менен сизди кабыл алып атабыз. Себеби биздин айылга сиз окшош министрлер эмес, депутаттар да келбей калган. Сиздин ушу көп убактыңызды алып элдин арасында ушундай бир азбы 5 мүнөтпү 10 мүнөтпү азбы көппү ушундай эл менен жолугушуп атканыңарга биз чындыгында баарыбыз сүйүнүп эле турабыз. Ыраазыбыз. Ошондо ишибизди жакшы Дагы чоң саламдыбайын айтты. Мына азыр бу жерде жолду көрүп атасыздар, башталды да. Балыкчы Барскован. Президентибиздин жеке өзүнүн инициативасы, ошо өзү көзөмөлдөп баарыбыз чогуу ушу маселени аз жолдо келат да көрдүм. Техникалар уже кеңейип баштапты. Эми сиздер боюнча мен ошол сел болгондон баштап эле маалымат алып атам. Тапшырманы да бергенмин. Сиздерде сел болгондо мен таласта жүргөн болчумун да. Ошого мына кече 1-2 күн иштеп туруп кайра жөнөдүм бияка. Баарын көрүп чыктык, комиссия берди текшериптир. Az үйлөрдү да көрүп чыктык. Анан колдон келген жардамды кылабыз. Негизгиси мен түшүндүм, о жердеги өйдөдөгү дамба жакты карашыбыз керек экен да. Эми страхование үйлөр болгон эмес, туурабы? Сөзүн ачыгын айтканда. Бул жерде бир гана үй болуптур. Бир үй. Негизи ушул ишти да карап коюшубуз керек да. Өзүбүздөн да кетти. Эми баягы эгерде страховка болуп калса, мына 500 миңге чалат, туурабы? Эми азыр баягы элди биз күнөөлөй албайбыз. Элде айып жок. Ушуну жетекчилер да уюштуруп, туура түшүндүрүп, ушул ишти баары бир жасашыбыз керек. Мен бүгүн эртең менен эле түптө жанагы мөндүр алган 500 гектар жерде айыл чарба министри тапшырма бердим. Биз ушу айыл чарба продукцияларына дагы өзү страховка киргизишибиз керек.